Дары-дармектердин баасын негизсиз жогорулатуу, кассалык аппараттарды иштетпөө, алып сатарлардын алишемдиги, өмүрдү сактап кала турган дарыны кампага катып коюу. Бул медициналык каражаттар менен иш алып баргандардын айрымдарынын эл кыйналып тургандагы жосунсуз жоругу. Республикалык штабтын маалыматына караганда мындай фактылар аныкталып, сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүүдө. Баалар боюнча и дефицит боюнча ГСБ бир топ текшерүү иштерин жүргүздү. Биздин маалыматыбыз боюнча баалардын жогорулашы, башка ушундай нормаларды бузуп баргандай маселелердин негизинде 27 досудебного производства иш жүргүзүлүп атат азыр. Акыркы эле мына 15 күндүн ичиндеги болгон маселе бул. Булардын баардыгы ушу фарм компаниялар, аптекалар, основном ушул шаардагылар болуп атат. Премьер-министр баалар боюнча иштерди мындан да күчөтүү керектигин тапшырды. Ошондой эле бейтаптардын өмүрүн сактап калуу үчүн диагнозду туура коюу жана дарылоонун сапатын жакшыртуу боюнча иштерди эксперттер жана адистер менен дагы бир ирет карап чыгуу керектигин айтты. Кимдики туура болсо, ошого баш ийип, ошону туура деп кабыл алганга аракет кылалы. Азыркы мезгил, шарт, бүгүнкү талап ушуга алып келип атат. Баарыңыздарды частный болобу, мамлекеттик болобу, башка сыртта жүргөн адистер болобу, ошолордун баардыгын үнүн уккула. Анан, конечно, чечимди өзүңөр кабыл аласыңар кандай кылыш керек экенин. Тез аранын ичинде туура диагноз коюп, туура дарылоонун шартын түзүүгө бүгүндөн калтырбай безотлагательно ошону караңыздар. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо министрлигине мамлекеттик сатып алуулар боюнча дары-дармектер менен медициналык жабдууларды алып келүү иштерин уюштурууну күчөтүү тапшырмасы берилди. Ошондой эле өкмөт башчы негизги делген милдеттерди тизмектеди. Эл санитардык нормаларды катуу сактоону биз талап кылып ошону сактап турушубуз керек. Экинчиси туура шарт түзүп, туура лечение жүргүзүп, медикаменттер менен убагында камсыздап берүү маселеси. Бүгүнкү күндөгү негизги острый маселе ушулар болуп турат. Баардыгыңыздар ушунун үстүнөн иштешиңиздер керек. Региондор самостоятельно медикаменттердин запастарын түзүүнүн үстүнөн дагы эле иштегилегин. Буну айтканмын, дагы ошону күчтөтүп дагы иштеңиздер. Жыйындын соңунда премьер-министр илдеттин жугушун алдын алуунун бирден бир жолу бул санитардык гигиеналык нормаларды сактоо экенин эскертип, жарандарды республикалык штабтын сунуштарын так аткарууга чакырды.